Şu telefondan topay attım öyle şunu. Söz açık. Анда кыскача айта кетейин. Бүгүн жолугушууда биздин сайттын структурасын талкуулайбыз. Команданын аты боюнча талкуу жүргүзөбүз жана Миро боюнча. Мирого идеяларыбызды, сайтка байланыштуу сунуштарыбызды ошол жака топтоп, ошол жака чогултабыз. Анан азыр структура боюнча демонстрация кыла тургандар же өзүнүн ой пикирин айта тургандар бар болсо айтып баштай берсеңиздер болот. Менде пока идея жок, структурасына бүгүн жетишкен жокмун. Кандайсыңар? Саламатсыңарбы? Кандай сонун группа чогулуптур, малатсы. Саламатсызбы эже? Кандайсыңар? Жакшы, саламатчылык. Кандайсыңар? Кимде кандай ийгилик бар, кимде кандай идея бар? Ана кандай сонун болуптур? Бүгүн 7 киши чогулуптурбуз. Дагы да ишибиз илгерилейт го деп ойлоп атам. Малатсы. Гүлназ, сени куттуктайм. Бүгүн группаны чогулттуң. Сенин иштериңдин баарына карап көрдүм, Мирону көрдүм. Андан кийин Notion'га мен Figma'ны жүктөгөнмүн, бирок көрдүңүздөр, көргөн жоксуздар билбейм, бирок кече жүктөгөнүм болбой калыптыр. Бүгүн мен кайрадан жүктөп, кечинде түнү мен жүктөдүм да. Анан структура боюнча Xmind'ды карадым, бирок менин жасаганым окшошпой калды. Мен жумушта компьютерге скачать эткенде ал жактан бул жакка ыргыта албай калдым да. Азыр эми үйгө келдим, ошол жактан видеону жасап туруп кайра жүктөп коем Notion'га. Анын үчүн да Xmind деп өзүнчө Notion'да неме ачып коелу? Бир бөлүмчө. Ошол жака структураларды ыргыталы. Анан Миродан мен жаздым, бирок эң главный ошол темалардын баарыны тандаш керек. Анан дагы сырткары жанагы Женя Ким, Евгения Ким, жана бизде ментор Таалай барго, Жумабаев. Ошонун келинчегине жаздым Инстаграмдан, бирок пока жооп келе элек. Кандай кеңештериңиз бар? Же сиз бизге айта турчу ушундай кызыктуу жакшы сайттар барбы деп жаздым. Пока жооп келе элек. Келсе аны да сиздер менен бөлүшөмүн. Дагы эмне жумуш кылдык? Биздин команданын долбоордун атын карап чыктым. Жакшы аттар бар экен, бирок дагы да бир аз изилдешибиз керек. Дагы эмне жумуштарды кылдык? Түстөрдү окуп чыктым. Гүлназ сен жөнөтүп турсуң, жакшы, бирок биздин долбоорго көбүнчө мен сайттарды карап чыкканда көк түстөгүлөр, мындай голубой цветтегилерди колдонушат экен да негизи. Анан кече канышайым жашыл цветте неме айтып аткан, жашыл цвет болсун деп. Анан көбүнчө могу оранжевый цвет, жана оранжевый цветтерде туура келчүдөй деп ойлонуп атам да. Ошол боюнча сиздердин пикириңиздерди да угайын деп атканмын. Дагы эмне жумуш кылдык? Пока ушулар эле. Анан структура боюнча муну аябай катуу талкуулашыбыз керек. Бүт эле бардык биз кошчу темалардын баары эле кызыктуу. Азыр эми биз самый главный ошо киши, ошо биздин сайтка киргенде сразу кишинин өзүнө тарткандай болуш керек да. İşte бирдемкени издеп киребиз да баарыбыз. Ошол жерде издеп киргенде сени ошол жерден тартып калган бир тема же бир нерсе болуш керек да. Ошол боюнча аябай катуу талкуулап, эң главный башкы бетке эмнелерди жайгаштырышыбыз керек. Ушуну аябай жакшы талкуулашыбыз керек да. Ошол менде. Кимде башка кандай пикир бар? Саламатсыздарбы? Мен дагы бүгүн немеге кирдим. Бир жарымдан кирип калдым. Агай башкалардын сайттары жөнүндө айтып атты. Ошо мен дагы азыр структуранын башкы бетин жарымынан түзүп эме алып калдым да, анан жетише албай атам. Анан түстөр боюнча мага да жашыл жакты да. Анан Кыргызстандын психологиясы бар экен, кызыл цветти колдонуп туруп.
CR психология деген жалаң психологдордун эмеси экен. Показы менен ушулар эле. Анан ат тандаганда жан дүйнө деген мага жакты. Ошол туура келчүдөй болду. Ошол башка дагы менде ушул жаңылыктар. Агай өзү тандайт бекен атты же жан дүйнө дегенди. Агай менен кеңешебиз, агай кирип көрөм деп айткан болчу бүгүн сүйлөшкөндө. Ошо биз варианттарын киргизип кое берели, анан агай убакыты болгондо кирип өзүнүн ой пикирин айтат да, ар бир эме боюнча, анан жаккан эмелерин айтат окшойт, кайсы аттар жакты. Мисалы үчүн азыр эки атты кошсок деле болчу да, мисалы үчүн жан дүйнөңдү өзгөр дегенде жакшы экен. Бул жерге өздөрүнүн жан дүйнөсүн өзгөртүш үчүн келишет да, бир мындай башка бир нерсеге кириш үчүн. Ошол сыяктуу бир кыска нуска аттабышыбыз керек да. Жан бир сөздөн турса жакшы болот деп атам да, себеби логотип жасаганга, анан кийин эме кылгангачы кыска бир сөз болсо деп ойлоп аткам да. Анткени кыргызча психология дегенде деле биз ошонун логотипин жасаш бизге кичине ооруак болуп калды, потому что узун сөз болуп калды. Инстаграмга кое албай калабыз деп ага айтып аткан да. Анан еще эме деп айтты, логотип боюнча бир дизайнер, тааныш дизайнерине сүйлөшүптүр, если что, ошо бизге мастер-класс көрсөтөт экен логотипти жазуу боюнча. Анан пока өзүбүз ошо ат менен ат тандалып бүтсө, анда өзүбүз жасаганга аракет кыла беребиз. Анан такыр болбой, олубуздан келбей койсо, ошондо дизайнер келгенде дагы бир эме алат экенбиз да, сабак сыяктуу кылып. Мастер-класс. Еще Trello боюнча мастер-класс өткөрөт, Эртең өткөрөт беле, аны же воскресенье? Trello боюнча воскресенье күнү саат кечки 9-да дейди да. Анан ошол боюнча как раз сизден Дархан же унута элек сурай кетейин. Ошо Trello'го кирсем, спринт 2 деп заданиялар жазылып турат, анан иш жүзүндө деген турат. Ошондо азыр биз иштеп аткан нерселерди ошо иш жүзүндө деген жерге карточкаларды кошуп жазыш керекпи же кандай кылып жазамайкы? Азыр ошону биз азыр иш жүзүндө кылып атабыз, ошол жерде иштеп атабыз. Эртең суббота күнү баарыбыз кайра суббота же воскресенье чогулуп, ушул жуманы полностью итогуну чыгарабыз да. Бул жумада мындай кылдык, тигинде кылдык, бул жумуштарды аткардык, тиги жумуштарды аткардык деп, анан ошону анан иш жүзүнө өткөрүп, бул деген 26-сына чейин уланып атпайбы, кийинки жумага чейин уланат да. Анан уже тиги in progress деп деле ошо иш жүзүндө эле кылып турабыз. Андан кийин агай өзү өткөрөт экен. Мен деген команда только иш толду жүзүнө уже. жазат экенми? Ооба, иш жүзүнө. Биз команда толду, тиги бул деп анан уже дан деп жасап койсом, агай деген аны мен өзүм кылам деп атпай, тест кылып турупчу. Ооба, анда мен уккам. Биз тесттен өтпөй калганыбыздын себеби биз 11 киши командада 11 киши деп белгилегенбиз. Бирок ошонун ичинен 5-өө активный эмес, анан экөөсү байкоочу дегенмин да, тиги команданын санын сурагандачы. Менеджерлер атайын неме жиберди да. Чакырып команданын канчасы активный эмес, канча байкоочуңар бар, канча жардамчыңар бар депчи. Ошону ар бир команда бүт баарыны толтуруп берди. Сиздер деле тиги статистиканы карап көрсөңүздөр, азыр күздеми боюнча 151 киши эле иштеп атат. Активный болуп иштеген 151 киши экен. Анан 134 мындай катышпай жатыптыр да, ошонун баарын кайра чакырышыбыз керек деп атпайбы? Ошол боюнча да бүгүн сөз болду, жолугушууда. Агай менен жолугушууда бир команданын эмеси айта кетти. Жазылгандар жазылып алып, бирөө иштебей жатышат, же болбосо башка жанагы Олжобай агай, Азамат агай, Аруке катышкан долбоорлорго кетип калып атышат. Потому что ал жакта тиги биздин агайлар бар экен, анын значит ал долбоордун статусу баягы бийигирээк деген ойдо деп ошол боюнча да сөз болду. Анан агай айтты, силер аны карабагыла, канча киши болсо ошончо оңор иштей бергиле деп. Ар бир жазып аткан
иш чаралар бул күздө эменин ичинде баардыгы тең маанилүү деди да. Анан силер аз киши болуп иштеп атсаңар, анда демек дейт силер анда көбүрөөк нерсени үйрөнөсүңөр деди. Мисалы китепчи долбоорунда бир эле кыз иштейт экен, ошо жалгыз эле ошол эмени алып баратат деди. Анан силер аны карабай иштей бергиле, кийин бара бара дагы кошулушу мүмкүн деп ошентип айтты да. Анан эгер 2-3 киши активный болсо, анда демек силерге жакшы эле деп ошентип эметип айтты да. То что жалгыз эмессиңер дегендей айтты. Ошол анан жазылганда, командада жазылгандар эми может дагы кошулуп өздөрүнүн эмесин салым кошор чыгар. Пока канча киши бул жакта активный болуп иштеп атат, ошолор менен эле иштеше берели. Анан еще жанагы Notion'га стендап боюнча стендапты кошуп, ошо жакка жазып туралы деп аткам да. Агай айткан негизи ошол боюнча. Просто жолугушууга баардыгы мүмкүнчүлүгү болбой калат, же болбосо кандай бир себептер менен катыша албай калат. Анан ким эмне иш аткарып атканын, анан же жардам керек болуп аткандыр, может аткара албай аткандыр, убактысы жок болуп, ошону көрүш үчүн Notion'га ошондой эме ачып алып, анан ошол жерден мониторинг кылып тургула деген да. Анан ошол боюнча Notion'га ким ачат, анан кандай түрдө, таблица түрүндө ачабыз, кандай кылып ачабыз, ошол жөнүндө. Анан ар кимибиз өзүбүз кирип толтурабызбы, же бирөө толтуруп турабы, ошол эме боюнча кандай деп ойлойсуздар, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди ушул боюнча да айта кетсеңиздер. Мен ушул боюнча стендап боюнча пикиримди айтайын да. Мисалы үчүн азыр бир кишиге жаза деп жүктөп койсок болбой калат. Баарыңардын убактыңар тар, ар кимдин өзүнүн жумушу бар. Ошон үчүн Notion'га стендап деген бир бөлүм ачалы. Анан ар ким ошол жерде өзүнүн несине алып атпайбы, ответственность, жоопкерчилигин алып атат, ошол жерге кирип толтурсун да, ар кимчи. Азыр мисалы үчүн бирөө толтурсун десек, ал киши калган командадагы кишилердин артынан кубалап калат да, сен качан бересиң, сен кантип жазасың, эмне деп жазасың депчи. Ал кишиге деле оор. Анын деген азыр 5 мүнөт убактыбыз деле бизге аябай эсептелүү болуп атпайбы? Ошон үчүн стендап деген бөлүмүнө ачалы. Адина ача аласыңбы же мен ачып коеюнбу? Жок, бул стендап тактасы деп ким ачып коюптур уже? Гүлназ ачып койдуңбу эле? Жайсан ачкан, Биз жана күндүз дагы жолугушуу кылганбызбы? Жайсан экөөбүз бош экенбиз, кичине ошо кирип эме кылганбыз да. Ошондо ачылган. Ооба, Жайсан Жакта стендап тактасы деп турат, ошо сиз айткандай эле дарканча каждый өзү кирип эле толтуруп турсун, как дневник катары эле, күндөлүк катары эле. А то бирөө Ооба да, ошо мен мисалы чалып Дарыгүлдөн сурай албайм да, эмне болдуң, эмне кылдың деп улам эле кечкечи. Анан өзүлөрү кирип эле күнүн толтуруп турган жакшы да. Хорошо. Бирок ушул жерде деле ким кандай иштеп атат, мисалы үчүн кеч толтурдуң, эрте толтурдуң деген эме жок да. Мисалы үчүн саатыбыз туура келе калат, анан жумушубуздан бошобой калабыз. Бирок ошону бүгүн толтура албай калдыбы, эртең толтурсун, эртең толтура албай калдыбы, 3 күндүктү толтурсун да, чтоб биз ошол кишинин активный экенин билишибиз керек да. Себеби мисалы үчүн мен баягы күнү жаздым, Үмүтай мага личкадан жазды, анын себептери болгон үчүн, мындай себептериңиздер болсо, командага жазгыңыздар келбесе, анда личкага жазыңыздар магачы. Анын себеби бар деп, уштуп команданын ичинде неме кылгангачы. Ошол ар ким өзүңүздөр жасаңыздар. Себеби деген бир киши ар кимдин артынан кубалап калган, бул туура эмес да. Ар ким өзүнүн жумушуну өзү аткарат. Анан бөлүнгөн тапшырмаларды эгер кандай бир себептерден, анткени ар бирибиздин өзүбүздүн сиз айткандай ишибиз бар, анан ар кандай дагы бир внезапный бир нерселерди ачып калышы мүмкүн, особенно кыргыздарда той аш деген бар, тиги булар бар. Анан ошондой убакта өзүңүздүн тапшырмаларыңыздарды аткара албай калып, же убактыңыз тар болуп бирдеме болуп атса, обязательно ошол жака белгилеп, же болбосо Discordдон командага жазып койсоңуздар жакшы болот эле. Себеби ошол тапшырма аткарылбай калып калбаш үчүн, баягы убакытты эме кылбаш үчүн, чтобы аны башка бошураак бирөө алып, же болбосо команданын башка мүчөлөрү билип ошону аткарып койгондой кылыпчы, что мындан ары дагы уже
көбүрөөк заданияларды көбүрөөк тапшырмалар болот экен. Анан ошо бир тапшырма үчүн башка иш процесси токтоп калбаш үчүн ошондой бир просьба бар эле да. Эгер болот кандай бир себептерден жетише албай же аткара албай калсалар, ошол боюнча обязательно жазып койсоңор, ошону стендаптын бир кылып да киргизип койсок болобу, тапшырма аткарылды же аткарылган жок деген жака мындай белгилеп кое тургандай кылыпчы, чтобы биз билели. Ошону стендапка эле киргизип, стендапка эле жазалы. Мисалы үчүн бүгүн эмне кылдым, кечээ эмне кылдым, бүгүн эмне кылам, анан эртеңки планды жазабыз да. Эртеңки планды жазганда эми алдын ала билесиздер да, аштой андай мындай эми Кудай сактасын, мындай өлүм андай мындай болуп кетпесе эле, а так калган уже планыбыз бар да, эртеңки күнү эмне кыласың, кантесиң депчи. Анан ошого жараша, эгер алдында планыңыздар болсо, ошо стендапка эле жазып коюңуздар. Мисалы үчүн мени эртеңден баштап 2 же 3 күн ушундай себептерим бар, ошон үчүн мен жасай албай калышым мүмкүн. Мага ушул 3 күн ичинде роль бербеңиздер десеңиздер болот. Бул Анда деген биз мындай 3 колонка алып киргизели, анда фамилияларыбыз кетсин, анан кийин эмелер кетсин. Жайсан, сен демонстрация кыла алсаң, сразу демонстрация кылбайсыңбы? Ошол стендаптын эмесин сразу жазып коелу, таблицасын. Сразу көрүп, ким каяка эмнени жазып толтурат көрүп албайлыбы? Жайсан, сен көрсөтө аласыңбы же эгер эметпесең мен көрсөтө берейин. Мен эме кылдым эле да, бир эме долбоорду көрдүм эле да. Ошо мониторинг жүргүзгөндө алар жолугушууга ким катты, анын тапшырмасын ким аткарды, общий зумдан ошентип эме алып турушат экен да, белгилешип турушат экен. Жүрөкчө мененчи. Немеде башат командасында ушундай экен. Башат командасында ооба жашыл, кызыл деп тиги жүрөкчөлөрдү берип коюптур. Анан жана кара жүрөкчөлөр деген бул зум жолугушууга келбегендер, активный болбогондорго кара жүрөкчө берет экен. Эгер ошонун 5-өөнү алган болсо, уже командадан четтетилет деп атышат да. Аларда ушундай система бар экен. Бая күнү Сайкал эженин эмесин көрүп чыкканмын, видеосун. Жок, бизде мисалы үчүн азыр эми командада болгону 6 киши активный, дагы эле жанагы эле 6 киши активный болуп атпайбызбы? Кайра эле. Жок, зумга катышып аткандардын саны, фамилиялары протоколдорго жазылып атат. Мониторинг жүргүзүп тургула деп айткан, себеби кайсы бир эменин ошо күздөмү качып аткан кайсы бир долбоор иштеп кетсе дейт, кийин реальный түрдө дейт да, просто бул лотерея сыяктуу дейт, кайсы сайт багы иштеп кетет, кайсы сайтка мындай спрос болбой калат дейт. Анан ошондой учурларда жакшы популярный болуп кетсе дейт, ошол сайттын үстүндө кимдер иштеген, кимдер действительно салым кошкон деген вопрос чыгат дейт. Ошондо ошол мониторинг керек болот деп бүгүн ага айткан да. Анан ким катышып атат зумга, алар ошол эмеде протоколдордо жазылып атат, фамилиялары, күндөрү, ошо ар бир жолугушуудан кийин ким катышты жазылып атат да. Андан сырткары дагы бир кандай бир мониторинг кылабыз десеңиздер, анда өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды киргизсеңер болот. Так, стендап боюнча ушундай белгиленип. Азыр биринчиге көрсөңөр немеге, дарыгүгө. Күндө эле басып көрсөң бул. Структурасын жасайны да. Биринчисин кандай кылалы? Тапшырма, кайсы эмне тапшырма берилди жазылсынбы? Анан кийин кандай кылалы? Жок, ушуну кылдым дегенде бүгүн эмне кылганыбызды ушул жерге жазабыз да. Эмне кылдым? Андан кийин эмне кыламын? Буга эртеңки ошо немелерди жазабыз, пландарыбызды. Анан жарыялаган күнү, ал уже жазды, бул уже туура эле кылып турсаңар. Анан жарыялаган күнү датасы жергечи
Датасы кириш керек. Ошо эмне кылам уже эмне кылдым дегенде бүгүн уже кылган жумуштарыңыздын баарын жазасыздар да. Андан кийин эмне кылам деген эртең моомоларды кылам деп пландайсыз да. Анан ушул эле жерде эгерде башка бир жумушуңуздар чыгып эгер планированный бирдемке жумуштар болсо ушул жерде жазып коюңуздар. Мен ушул күндөн ушул күнгө чейин же бир күн же 2 күн мен бул калбай калам жолугушууларга жасай тапшырмалары жасай эле бошолуп албайм десе, анда мага роль бербеңиздер деп жазып койсун да, ошондо Trello'дон роль бөлүштүрбөйбүз. Ошондо бир столбец киргизели. Кылган ушул деп Негизи ойлойм. ошондой столбец керек, потому что кандай бир себептерден аткара албай жаткан болсо ошол жака жазып биз көрүп тургандай болуш керекпиз да. Комментарий сыяктуу кылыпчы, өзүнүн аткарып аткан жумушуна комментарий сыяктуу кылып бир столбец кошуп коюш керек ошол жерге. Кайра эме кылсаңыз, менин жакшы калдым. Дагы бир эме кошолуу деп атабыз да, эгер столбецчи ошол жака эгер кандай бир себептер менен аткара албай калса же жетишпей жаткан болсо ошол жерге жазып койсун, мен дем мынчасына чейин бүтүрөм же бүтүрө албай калдым, бул тапшырманы башка бирөөгө берем же болбосо мага мынча убакыт бергиле дегендей жаза тургандай дагы бир эме ачып койсоң ошол жерге кошуп. Атын кандай деп атайбыз? Комментарийби же кандай? Пландоо. Кошумча план деп коелу. Ошо кошумча план же пландатмын алдыга бир азыр биз деген бир жумалыкты, 2 жумалыкты пландап атпайбызбы? Ошол сыяктуу эле өзүңүздөр билесиздер да, кошумча план деп же кошумча өзгөчөлүк деп коебузбу? Ушундай бир да. Пландоо болгондо мен эмне кылам дегенге окшош болот го. Мен эмне кылам дегенге план менен план. Жок, кошумча дегенде эле туура. Кошумча, ошол эле туура болот го, кошумча деп койсун. Кошумча эле туура экен, ооба. Так, ошондо датасы кетти, так, эмелери кетти да. Болду дейм, эми ошонун четинен толтуруп, ар кимибиз өзүбүздүкүн просто сураныч толтурбай таштап койбой, кичине убакыттап толтуруп коюп туруңуздар. Мындай кылалы, буга да сурок берели. Стендапка максимум 3 күн беребиз. Эгер 3 күндүн ичинде толтурулбаса, анда жайсаң алды стендап тактасы деген астына деген ошол жерге жазып койбойсуңбу? Ошо 3 күндүн ичинде тапшырма алгандан кийин 3 күн тапшырманы аткаргандан кийин 3 күндүн ичинде киргизиш керек деп же ушундай эскертүү сыяктуу кылып койсоң, анан биз билген эмеспиз, уккан жокпуз дегендей кылыпчы. Ошонун текстин кыргызча туура кандай кылып жазсак болот? Эскертүү, эскертүү деп туруп двоеточие коюп туруп жазып койсоң. Тапшырманы стендапты да тапшырма эмес да. Стендапты 3 күндүн ичинде толтуруңуз деп жазып коелу. Же стендаптын убакыты 3 күн дейли. Стендапты 3 күндүн ичинде бүтүрүү. Przeczytaliśmy materiał na planie internetu, ugodność postawu, coś, ale lepiej się nie odsuwa do uczniów woźne, rocznicy do mnie nie chodzi z kolektorem, jak tylko non kasuje na tym.
Башка цвет менен выделять этип койсунбу, Každý kilometr věnují pacienti a 20 korun. Dělení vybrávce miliony. Právě do této cíle se podařilo vybrat 983 288 korun. Гимди микрофонунан эме иштеп атат, өчүрүп коюңуздар, пожалуйста. Асыл гүл деген кеттир. Асыл гүл өчүрүп коюңуздар. Так, бул стендап бүттү, Стендап боюнча дагы кандай сунуштарыңыздар бар? Боюнча структураны деле бөлүшүү аркылуу. Ар ким өзүнүкүн жасап анан кызматын берет. Структура бөлүшкөндө кандай бөлүшүү? Структураны бөлүшө албай калсак, эле түзүп эле анан ошолорду көрсөтөбүз го, агайга анан өзү алчу нерселерди алып коштуу нерселерди кошот окшойт да. Структуранын бир 2-3 вариант кылып көрсөтөбүз го деп ойлоп атам да менчи. Өңдү тандай бербейлиби, эме кылып. Ошондо кайсы түскө? Башкы беттин өңү боюнча жашыл көк, анан дагы ким кандай деп ойлоп атат, варианттарды айтам да Discordко жазып туруп, Азамат агайды белгилеп коелу, ушул өңдөрдү тандап атабыз депчи, потому что баары бир акыркы сөз агайда болот экен. Мага менин оюм боюнча жашыл эле жакты. Мен жашылга макулмун. Аха, дагы ким кайсы өңгө добуш берет? Азыр эле голосовать көпчүлүгүбүз бар экенбиз. Мага да жашыл. 2 жашыл, жазайын. 2 жашыл, Даркан эже көк деди. Кече күнү Канышай жашыл деген. 3 жашыл, 1 көк болду. Сизчи? Үмүтай көк дейт. 2 көк, 3 жашыл. Сиз кандай тандайсыз? Мен да көк. 3 көк, 3 жашыл, анан ким? Мен калдымбы? Серый дейсизби? Чын айтсам, чын эле мен башка өңдү тандап аткам, мен деген светло-фиолетовый тандап аткам. Мындай кылалы, анда жашыл менен көккө тең болуп калды. Агайга ошо жашыл, анан көк өңдү сунуштап атабыз дейли, анан агай өзү выбор кылсын. Экөө тең эле жакшы көрүнөт го деп ойлоп атам, экөө тең спокойный цвет. Анан могу Notion'дун оформлениясы боюнча дизайнер жагынан мындай вкусу бар, дизайнга кызыккан биздин командада бирөө болсо, ошону бир Notion'да бир стилде мындай бизге кооздоп берсе, башка командалар сонун кылып кооздолушат го. Ошо дизайн, мен такыр дизайнга өтө кызыкпайм да, анан эме шыгым да жок. Ошондой эле болсо, бирөөңүздөр ошону алып жазап бербейсиздерби? Мен мисалы дизайнга мындай кызыгам, бирок Notion'да жакшы карабай, анан
жакшы немелерин көп билбей атам да, бирөө менен болсо кеңешип кылсак жакшы болот эле. Мен каяка эмне коюп, кандай картинка коюларын алардын баарын айтып бере алам. Эгер баарындай стилин общий даярдап, сүрөттөрүн баарын даярдаса, мен кантип коюшту, анан кантип эметишти ал жагын, технический жагын көрсөтүп бере алам. Эгер эметсе чогуу жазсак болот. Анда могим биз жакында деле ачып ошо демонстрация кылып атканда айтсак жасай бересиң да, же сен? Чогуу эле. Жайсаң деле жаза берет болуш керек. Просто Адинай сен заранее эмелерин, картинкаларын табып, эмелерин баарын табып даярдап койсоң, кимибиз бош болсок, Жайсан болобу, мен болобу, кимибиз бош болсок, чогуу кирип жазсак болот. Же баарыбыз команда менен ушундай жолугушуу болгон убакта деле чогуу жасап койсок болот да, эгер сен эмелерин даярдап койсоң. Сүрөттөрүн. Азыр Zoom, хорошо. Азыр Zoom 5 мүнөттөн өчкөндө кайра кошолобу же ошентсе азыр бүтүрүп салбайлыбы, ким макул? Сразу эле азыр Notion эмелерин Азыр жетишпей калабыз го. анда Zoom бүткөндөн кийин эле бүтүрөлү андай. Ошондой кылсак болот. Эми аны ошо сен просто эмелерди тапканга жетишесиңби? Картинка типи тапканга да убакыт керек болуп калат деп атам да. Жана могу башкы бетинде үйдө жагында турган картинкалардын баарын алмаштырып, анан бир кандай бир порядокко келтирип койсок жакшы болот да. Анан башка командалар психологиянын өтө жагында мозг вообще детский неме болуп турат да ошо.